Ассаламу алейкум. Розанын ашканасы кайрадан сиздер менен. Бүгүнкү рецептибиз витаминдерге бай жана пайдалуу курмалуу пирог рецепти. Ал үчүн бизге 3 дана курма керектелет. Курманын сыртыны жана башындагы сөңгүгүнү жакшылап кесип, сыртын арчып алабыз. Ичинде данектери болсо, аларды дагы чыгарып алабыз. Арчыган курмаларыбызды блендерден жакшылап өткөрүп алабыз. Эгер блендериңиз болбосо, кол менен эле кашык вилка менен жакшылап эзип алсаңыздар болот. Мынакей курмабызды жакшылап эзип алдык. Ушундай суюк бир каражат болот. Эми камырын баштайбыз. Ал үчүн 3 жумуртканы бир чуңкур идишке салабыз. Шекер салып, жакшылап аралаштырабыз. Өсүмдүк майын куюп, дагы жакшылап аралаштырабыз. Шекер эригенден кийин un жана разрыхлителди электен өткөрүп кошобуз дагы. Буну дагы жакшылап аралаштырабыз. Унду кошкондо камырыбыз кадимки пирог камырынан бир аз коюраак болот. Андан эч камсанабаңыздар, бир аздан курманы кошобуз. Ошондо суюлуп, сонун камыр даяр болот. Мынакей жакшылап аралашкан камырыбызга блендерден өткөзүп алган курманы кошобуз. Буну да жакшылап аралаштырабыз. Эми кааласаңыздар капли шоколад, кааласаңыздар кадимки эле плиточный шоколаддарды майда туурап туруп кошсоңуздар болот. Мен таттууларга көбүнчө капли шоколад колдономун. 50-60 грамм тегерегинде шоколад кошобуз. Ошондой эле өлчөмдө жаңгак кошобуз, майдаланган жаңгак. Жана 1 чай кашык корица кошобуз. Корицаны дагы каалооңузга жараша кошсоңуз дагы, кошпосоңуз дагы болот. Жана ошондой эле эгер жакшы көрсөңүз, кара мейиз да кошсоңуз сонун болот. Менин балдарым жебегендиктен мен аны кошкон жокмун. Мынакей камырыбыз даяр. Мен бүгүн сиздерге кадимки эле тегерек листти өзгөчө бир формада пирог бышыруунун жолун көрсөткүм келди. Ал үчүн бир стаканды алып, жакшылап маргарин менен майлайбыз дагы, листтин ортосуна коюп, андан кийин пирогубузга кетчү камырыбызды куйсак, өзгөчө бир форма болот. Жана ошондой эле ушуну да айтып кетейин дегем. Листти майлаганда маргарин менен майлап туруп 5 мүнөт тоңдургучка коюп, андан кийин бир катар un себелеп туруп, анан пирогуңуздун камырын куйсаңыз, кийин оодарып алганда эч кандай жабышпай сонун болуп чыгат. Мынакей достор, таттуубуз бышып калды. Эми акырындык менен ысыгында ортодогу стаканды чыгарып алабыз.
жана пирогубузду оодарып алабыз башка бир идишке. Урматтуу достор, каналыбызга катталып, бизди колдоп, ой пикириңиздерди, лайктарыңыздарды аябаганыңыздар үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле кандай рецепттерди күтөсүздөр, аны да жаза кетсеңиздер болот комментарий бөлүмүнө. Мынакей көрүп турганыңыздардай таттуусунун эч бир жери жабышкан жок, эч кандай сынган да жок, сонун болуп оодарылып чыкты. Эми үстүнө каалооңузга жараша сахарный пудраны сээп койсоңуздар болот. Мынакей достор, аябагандай сонун, витаминге бай жана куурманын сезонунда бышырып калуучу сонун бир пирог баарыңыздарга сунуштайм. Жасап, даамдап көрүңүздөр.